Саламатсыздарбы, урматтуу Ак айылынын тургундары, аксакалдар, апалар, жалпы мектеп жамааты, жаш бөбөктөр, анан алыс жакындан келген меймандар. Бүгүн Ак жергебизде чынында чоң байрам, чоң салтанат. Бир убакта ушул айылда эл калбай калып, айыл деген статусунан айрылып калат деген коркунучтар да болгон деп аксакалдар айтты. Мына бүгүн андай эмес, бүгүн наоборот айылыбызда бардык шарттар түзүлүп, мектебибиз жаңы бүтүп, жолдорубуз салынып, былтыркы жылы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу бүтүп, кайрадан Ак айылы өнүгүп, буюрса жашоо шартыбызга ылайык шарттар түзүлүп атат. Анан эми бүгүнкү учурдан пайдаланып, ушу Ак айылынын элин, жаш бөбөктөрдү бүгүнкү Бейшеев атындагы мектебин ачылыш азем менен Кочкор райондук мамлекеттик администрациясынын атынан, жеке өзүмдүн атынан кызуу куттуктайм. Анан урматтуу туугандар, өзүңүздөр акыркы жылдардагы өнүгүү тарабында болуп аткан жылыштардын баарын көрүп жатасыздар. Быйылкы жылы биз Кыргызстан боюнча 100 мектеп ачыла турган болсо, ошонун 3-өө биздин Кочкор районунда ачылып атат. Мына биринчиси 1-сентябрга Аракөл айылындагы 150 орундуу мектепти ачтык. Бүгүн экинчи мектеп ушул Бейшеев 150 орундуу мектебин ачып атабыз. Буюрса декабрдын баштарында Каратоо айылындагы Абдылдаев мектебин ачып, быйылкы жылы ошо республикада эң көп ачылган мектептердин саны боюнча Кочкор району алдыңкы орундарда турат деген сүйүнүп атабыз. Анан эми ушундай шарттарды түзгөндөн кийин биздин баардыгыбыз билимге өтө аракет кылыш керек. Айрыкча мектеп окуучуларына айтат элем. Эми бүгүн мактанган сыяктуу айта берейин. Мына сиздерге мектепте окуганымда жалаң 5 менен окугам. Бүт аграрный академияны красный диплом менен бүткөн. Андан кийин аспирантураны бүтүрдүк. Демек, мен силерди ушундай жолдорду басышыңарды каалайт элем. Мектептин ичинде 11 жыл бою бекер эле үйдөн барып келе бербеш керек да. Күнүгө колуңардан келишинче билим алыш керек. Аны үчүн мугалимдердин аркасынан суранып окуш керек. Биздин убакта Нурбек Бейшенаев туура айтты. Ата энеңе айтабым деген ал чатак эле сөз болчу. Анан мугалимдердин үйүнө чейин барып окучу элек. Мен мынча жетишпей калсам мугалимдин үйүнө чейин барчу элек. Ага эжеке сабактан кийин да бир муну түшүндүрүп коюңуз деп. Мен силерге ошону каалайт элем, мектеп окуучулары. Силерден үмүтүбүз чоң. Ушундай шарттарды түзүп берип аткандан кийин эртең Кыргызстандын жаркын келечегин түзө турган, эртең түбөлүктүү Кыргыз мамлекетин, эгемендүү мамлекетин калтыра турган сиздерсиңер. Ошондуктан жакшы окушуңарды суранам. Анан эми курулушу боюнча айтып кете турган болсок, урматтуу туугандар, бүгүн ачылып жаткан мектепти куруучуларды тааныйсыздар да. Мына Данияр Бейшенбекович өзү баштаган биздин Иманалиевтердин семьялары. Мен эми ушу жерден айтайын сиздерге, ушул кишилерди кандай курулуш болсо да суранып атам. Мына быйыл Ормонкан атабызга Кочкордун кире беришине Ормонкан ордосун ачылыш жасаш керек эле. Бул кишилерден башка адамдар же башка курчулар менен болгондо ал жерде бир топ келишпештиктер болуп, ушул Ормонкандын 230 жылдыгын возможно кичине кечеңдеп калыш керек эле. Өзүм суранып, Данияр Бейшенбекович, Кочкор жергесинде ушул ишти сиз кылып бериңиз. Мен аким катары сизден суранам деп, өзү сурандып, бул киши утары менен сметаны унутуп калдык. Сметаны карабайбыз, эми жапты калды, смета калып кетти. Эми биздин жаңы смета менен өткөрөбүз деп турган өзүбүздүн смета менен бүтүрдүк. Бул кишилер өзүнүн чөнтөгүнөн примерно 4 миллиондой акча чаптап, ошол жерди зыңкыйтып бүтүрүп берди. Бул кишилер бүтүрүп берген Акжардагы мектепти көрдүм. Ал эми жанагы Чекилдектеги алгөл мектепти көрдүк, бул мектепти көрдүк. Кудай буйрса, мектебиңиздер качественный салыныптыр. Бул кишилердин айнек эшиктерди койгондон, ичиндеги оформление, кафе жана башкаларын көрүп алып туруп, мен ушул Данияр Бейшенбекович баштаган Имарат групп холдингиnevi компаниясынабы райондук мамлекеттик администрациянын атынан ыраазычылык билгизем. Ушунуңуздан жазбаңыз, Данияр Бейшенбекович. Айрыкча Кочкор жергесиндеги 2 эсе качественный жасай бериңиз. Ийгилик сизге. Анан урматтуу мугалимдер жамааты чынында кыйла
şartlar түзүлгөндөн кийин сиздер да эми жакшы иштеп бериңиздер. Мурда кийин үйгө барып 3 саат даярданган болсоңуздар, эми бир 6-7 саат даярданып, мугалим деген күнүгө изденип, күнүгө аракет кылмайынча ал токтогон кесип болуп калат дейт. Ошон үчүн сиздерден суранам, ушундай ата-энелер баардыгы сиздерге балдарын арнап, ушулар илимдүү инсан кылып чыгарып берсин деп 11 жыл ушул жерде күтүп жүрүшөт. Ошондуктан сиздер бул тараптан өзүңүздөрдү дагы бир жолу мына жаңы мектептин ачылышы менен өзүңүздөр да көбүрөөк изденип, ушу эмдиги жылы мына 126 бал деп атат. 126 бал 130-140 балга чейин жеткирбесеңиздер районду алдыга тарта албайсыздар. Чынында